Аты-жөнүңүздү айтпакчысызбы? Досболот Жапар. Могу бүгүн мен чоңдор менен сүйлөштүк да, эртең жол ачык деген да, баары тең. Азыр биякта жол жабык, каяк жакта турабыз биз азыр? Сиздер азыр Лейлек районуна караштуу Булак Башы айылында турасыздар. Кайрагач постуна жакын жердесиздер. Азыр чын-чынына келсе, бул жерде азыр өтө кооптуу да. Ал жакта Тажикстан границасы аябай жакын. Ошондон бул жакта кооптуу болгондугу үчүн ABS жол менен каттоого биз убактылуу жабылдык. ABS ушуну каяк менен толук аралаппы? Ооба. Канча километр же канча сааттык жол? Кулумдуга чейин интернационал. Кулумдуга чейин 25 километр чакырым ушундай болуп калат бул эми. Авал жакшы эле, бирок 1,5 суткадан бери жакшы эле. Бул жерде кары картаң жаштар, жаш жетелектер исфана сүйлүктүгө чыгып кеткен. Бул жерде жаш патриоттор жана активисттер калганбыз. Ушу кызмат кылып ушу жерде жүрөбүз. Азыр жергиликтүү тургундар көбүнчө эмнеге муктаж болуп атат? Жана ошолор гуманитардык жардам жетип атабы бул айылдарга? Гуманитардык жардам вообще келген жок биринчиден. Экинчиден ГСМ бизге керек. Керек бирок гуманитардык жардам. Элдин маанай кандай азыр? Айылда кимдер бар? Биз байкаганыбызда жалаң эле бул жактан эркектерден жаш балдарды байкап атабыз да. Башка эч ким жок ошолордон башка, жаш балдардан башка. Айттык калгандар бүт эвакуация болуп чыгып кеткен. Алар аяктан чалып атат, качан барабыз Кулумдуга деп. Ошо Бишкектен эле күтүп атабыз, эмне жаңылык болот, качан граница басылат экен, басылса келейик Кулумдуга деп. Сиздер ушул чек арадагы сүйлөшүүлөрдү, маалыматтарды кимдерден алып атасыңар? Дегеним ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип маалымат берип атабы сиздерге? Бизге эч ким маалымат берген адам жок. Пока күтүп тургулар эле деген сөз, башка эч сөз жок. Баарыбыз эле ал жактан чалып тууган урук баардыгы чалып атат сүйлөктөдөн. Эмне болду? Болбосо Бишкекке кетелиби деп ататтар. Канча уланат экен деп. Бул согушту. Бул Лейлектин Баккен менен же болбосо Кыргызстан башка облустары менен же байланыш кандай болуп атат? Кантип байланышасыздар? Байланыш азыр кечеден бери вообще телефондор заглушить этип чыгады. Бел айында. Ошка бүгүн жакшы иштеп атат. Ошка кечеде жакшы иштеди. Связь сүйлөшө албай атат. Жолдо жүрүү кандай болот? Жол маселеси вообще оор. Азыр мына жерден ABS бар, мында тоодун арасы менен кетебиз. 4 саатта жетебиз да Исфанага. Берки жактан айтып аткан Тажикстан граница жерлерден кооптуу дегенин вообще эч ким салбай калды ата. Бул жерден тамак ашты Исфанадан өзүбүз сатып алып келип, өздөрүбүз өзүбүздүн малыбызды союп пиширип жеп отурабыз. Эч кимден жардам күтпөй эле. Жардам келип атат дейт, Ватикенге келип атат дейт, Бишкектен сүйлөп атат, бул жака эч келген эчтеке жок. Бизге эң биринчи очередде ГСМ керек мына жерде барбы? Биз мына жерде кызмат